Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 15 октябрь 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынан түштүк тарабы село Жалда жүрөм туғандар. Ошол жерден катарынан 2 магазин сатып алыптыр. Накей бул Жылдыз деген магазин жана бул жактагы ашкана. Буга чейин бул деле магазин катары деле колдонулган экен. Ошол эки объект сатып атат. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем туғандар. Азыркы учурда бул клиент окшойт. Иштеп турган магазин, ички холодильник, морозильник, бардык техникалары деле калат тугандар. Так, село Жалдын центринде мынакей сиздер кирип келесиздер. Оң тарапта мектептен бир аз дагы өйдөрөөк чыксаңыздар, оң тарапка карай келсеңиздер, мынакей ушул Жылдыз дүкөнүнө көрө аласыздар. Ашкана болсо мынакей ашкана деп жазылып турат тугандар. Анан негизинен клиент жакшы эле бар дейт. Магазин ээси өйдө жакка өткөн Сарбан айылынын тургундары дагы киришет экен. Өйдө арчалыктар, айылдын өзү, бул жакта кирпичный заводдор да бар экен тугандар, ошолор дагы киришет. Ашканасына деле, бул дүкөнүнө деле тугандар. Так, балалардын биринчи айта кетейин. Дүкөнү тугандар $42,000, 140 квадрат метр плюс бош жер бар. Өйдө жагына дагы уласаңыздар болот. Плита ортосуна коюлган, сейсмопоястары коюлган, стенасы кирпич. Бул жакта дүкөн болсо тугандар 40 квадрат метр экен, анын дагы бош дагы 86 квадрат метр болгон бош жери бар. Так, анан дагы эмне маалымат мынакей, село Жалдын центрине жайгашкан. Бул капталында мондо 2 кабаттуу квартиралар, бул жагында жер тамдар жана ылдыйракта мектеп тугандар, мектеп балдары деле негизинен келишет экен. Дагы эмне маалыматы? Бул магазиндин стенасы кирпич, сейсмопояс колона куюлган. Экинчи этажды кошконго шарт кылынган. Экинчи этажын кошуп туруп тугандар чачтар ачкыласыздарбы, швейный цех кыласыздарбы жана башка ошол сыяктуу бир ишкерлик кылсаңыздар болот. Магазиндин өзүнүн чегарасында бул жерден бул жака чейин болуп калат. Бул дүкөндүк болсо мына бул жерден бул жака чейин кызыл китеп, тех паспорт, лицензия жана башка соодага уруксаты бар экен. Келсеңиздер дагы магазин ээси документтерин көргөзүп калган маалыматтарын бир чекеден берип. Ассаламу алейкум. Ээси мен буякты продажа кояттык эле видео тартыпчы. Буякта турат, бир 5 мүнөт күтүп аласызбы? Мен тартып атканыма байланыштуу бул жакта клиенттер күтүп калды. Бул мынакей магазиндин ички тарабы тугандар. Полкалары, холодильниктер, кондиционер, бул полкалар, булардын баары калат экен. Мынакей ылдый тарабы кафель болгон. Бул жагында морозильник беле тугандары. Кыскасы баары калат, көрүп турганыңыздардын баары калат. Бир гана товарыны сүйлөшсөңүздөр болот тугандар. Товарыны сүйлөшөсүздөр. Так, мынакей бул жакта соода кылган киши отурган жери. Так. Негизинен клиенттери бар, иштеп турган магазин тугандар. Мынакей продуктылар койгон жери. Анан эгер экинчи этажын уласаңыздар, кааласаңыздар, бул жерден бери жагыны өйдө тарабын улап, жилой дом кыласыздарбы, швейный цех кыласыздарбы, же өйдө жагына чачтар ачылуу салон ачып аласыздарбы, ишкер байкелер өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Экинчи этажын улаганга болот. Бул магазиндин ички тарабы. Документ боюнча айттык, электр энергиясы бар, суусу бар экен, документтери бар. Техпаспорт кызыл китеп. Муниципальный жер эмес тугандар, кызыл китеп. Ошол ээсиники, собственный деп коет беле, өзүнүкү, мамлекеттик эмес. Так, андан ары бул эшиктен чыксаңыздар, мынакей бул жерде ушунча бош жери бар экен дагы тугандар. Бул пескоблоктон бул жагы могу жерге чейин түзүнөн, бул жагы заборго чейин болуп калат тугандар. Временка салып алсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Каласаңыздар временка деле салып алсаңыздар болот. Кызыл китепте баары. Бул экинчи магазинибиздики, мынакей боо жерге чейин. Каласаңыздар биргеликте алсаңыздар болот, каласаңыздар өзүнчө бөлүп алсаңыздар болот. Мынакей стена кирпич, сейсмопояс колонналар куюлуп, экинчи этажга шарт кылынган, арматуралар тышталыптыр. Мына плитанын каптал жагы, плиталар орнотулган тугандар. Так, бул жагы бул жерге чейин. Так, андан ары бул 140 квадрат метр болгон Жылдыз дүкөнү тугандар $42,000 сүйлөшүү болот. Бул ашканабыз болсо $20,000 сүйлөшүү болот. Каласаңыздар бирге алсаңыздар деле тугандар болот экен. Чоң жолдун жээги
Саудасы жақсы, клиенттері бар. Иштеп тұрған дүкен, туғандар, шашылыңыздар. Элер номер экранда жана описанияда жазылып тұрады. Соны оқып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дүкен үчүн жер же даяр иштеп тұрған дүкен издегендерге туғандар бұл видеоны бөлүшүп кетиңиздер.